Кара Кыргыз автономиялы облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына карата Ош облусунда ачылуучу ишканалардын бири дал ушул Ома тигүү цехи. Бул мында негизинен 50 жумуш орду түзүлүп, 2 нөмөттө иш алып барышат. Жумуш менен камсыз болгондордун басымдуу бөлүгү айылдагы кыз келиндер түзөт. Өндүрүштө негизинен аялдардын жана эркектердин кийимдери тигилет. Тигүү цехиндеги жумушчулардын басымдуу бөлүгүн буга чейин миграцияда жүрүп келгендер түзөт. Айтымдарында азыр Кыргызстанда иштеп жакшы акча табууга мүмкүнчүлүктөр түзүлүп калган. Айыл жерлеринде чакан жана орто ишканалар ачылып, жумушсуз жүргөндөрдүн саны кыскара баштаган. Ооба, алекте деле иштегенден көрө жакшы алабыз. Акчаны иштегенибизге жараша алабыз. Жылуу жерде иштеген жакшы да. Азыр тигүү цехтеринде иш аябай жакшырган. Тамак аш да берилет, бүт шарт каралган, үйүбүзгө да жакын. Башкысы өз жериңде иштеп, балдарың жаныңда жүргөнгө не жетсин. Ушундай ишканалар көбүрөөк ачылса, миграциядагы жүргөндөр да кайта баштайт эле. Россияда швейн цехтерде иштеп жүрдүк. Азыр Аллага шүгүр ушул жакта эле иштеп, өзүбүздүн эмгегибизди, адал эмгегибизди таап, балдарыбыздын жанында жакшы эле алабыз айлык. Балдарыбызга жетет, үйүбүзгө жетет. Кыргызстанда эле болуп калдык, Москвалап эле жүрчүк. 100 жылдык агарата ишке түшкөн тигүү цехин курууга 20 миллион сомго жакын каражат жумшалган. Ишканада негизинен чапандын түрлөрү тигилүүдө, товардын басымдуу бөлүгү жергиликтүү базарларга сатылып, андан ары Казакстан жана Өзбекстанга экспортко чыгат. Национальный чапан, кемзер, улуттук кийимдер түрлөрү, бардык түрлөрүн иштеп чыгарабыз, тигип чыгарабыз. Кара Сууда базарда сатабыз. Бишкекке, бул жак кошуна Казакстанга жиберебиз. Өзбекстанга мүмкүнчүлүк болуп азыр кетип жатат. Бирок азыраак көнүшү баштады. Бул сырткы том болгон үчүн кийгенге ыңгайлуу, белди жылуу кармайт, ичи дагы хыбы, пактадан болгон үчүн кызыккандар көп болуп азыр берип жатабыз. Аймактарда чакан ишканалар ачылып, иш орундары түзүлгөн менен жумушчулар жетишсиз. Бул өз учурунда ишкерлердин башкы көйгөйүн айланууда. Маселени чечүү үчүн тигүү тармагына кызыккан адамдарды атайын окутуудан өткөрүп, ишке тартышууда. Бүгүнкү күндө иш орун кеңейтиш максатында дагы жаңы техникаларды заказ кылганбыз. Сентябрь айынан жаңы дагы 30-40ка чейин жаңы жумушчулар орун түзүлөт. Ушу жерден кайсы жерден болсо келсе жумуш ордун камсыздап беребиз. Тигишти билбегендер деле болсо сентябрь айынан орун кеңейсе үйрөтүп деле өзүбүз жардам берип ишке кабыл ала беребиз. Быйыл Ош облусунда Кара Кыргыз автономиялы облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына карата жалпы 19 ишкана ачылат. Учурда алардын 5-өө ишин баштап, туруктуу иштеп жатат. Дагы мына жакынкы күндөрдө ошо ачылуу аземинде 2 ишкана пландалууда. Ошондой эле сентябрь, август айында 6 ишкана дагы ачылууга даяр болуп иш-чараларды алып баруудабыз. 19 ишканада бул негизи ошол өндүрүү, курулуш материалдары, энергетика тармагында чакан кестер бар, кен пайдалануучу ишканалар бар, тигүүчү цехтер бар, кондитердик цехтер бар. Бул ошол облусубуздагы бүт өндүрүштү приоритетти карап, экономика министрлиги менен биз такташып ошол тизмеге киргизгенбиз. Белгилей кетсек, жыл башынан бери облуста 40тан ашуун чакан жана орто ишканалар ачылган. Анын натыйжасында 3500 адам туруктуу жумуш менен камсыз болгон. Айжаңыл Турду Маматова, Шаршен Шайымкулов, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.